Ар бир көктөмүнө көркөмдүктү камтыган кыргыз саймачылык өнөрү эзелтеден келаткан муундан муунга өткөн көөнөргөс өнөр. Кыял мамлекеттик ишканасында дал ушул кесипти өздөштүрүп, кыйладан бери талай тажрыйбаны топтогон адистер арбын. Алардын бири Мукара Сатаркулова. Мурун кол саймада болчумун. Мен машинка саймага отурганыма бир 8-9 жыл болуп калды. Кайсынысы пайдалуураак экен? Ишти арбытат экен. Сайма ылдамыраак, батыраак. Кол сайма деген аябай жай, ал кол сайманын баасы деле ошончо жакшы. Бирок кол сайма деген көп эле түшүнө бербейт. Кол сайманын баасы көбүрөөк болот, кымбатыраак болот. Жумушта дагы ошончолук талап кылат. А машина сайма батыраак. Ушул ар бир ишти жасап атканда жакшы энергетика жиберет деген нерсе айтылат да. Сиздер бул жагынан кандай карайсыздар? Биз даже сайма сайып атабыз го, кандай адам, ээси кандай адам экени дагы билинет да. Кээ бир саймалар аябай капризнайланып, жөнөкөй эле сайып жүргөн эле саймаларын бүтпөй ушундай убара кылат да. Кээ бирөөсү болсо аябай татаал болсо деле ушундай өзүңдү жакшы сезип, сүйүнүп, кыймылдап ырдап саясың да кээде. Ошондой бир адамдын кыял жоругунан да билинип калабы деп ойлой берем да, көбүнчө ошо. Сиз азыр аткарып аткан иш эмне деп аталат? Пано деп коебуз азыркы заман менен, жанагы дивандардын үстүнө тартыла турган пано 3 жаздыкчасы менен болот. 3 жаздыкчасы дивандарга коюлган. Ушулар азыр жакшы эми. Суроталап э? Магазинден дайыма ушундайлардын түрлүү сайма менен саябыз да. Ошонун түрлөрүн сурап калат. 2 подушкасы менен, 2 жаздыкчасы менен, 3 жаздыкчасы менен, кээде төшөктөрдү буйрутма болуп калат. Ошо магазинден эмне буйрутма келсе, ошону саябыз. Биз кандай түсүн дагы ошо кээде кардарлар өздөрү тандап айтып кетет. Материалдыкын да, жиптикин да бүт өздөрү каалагандай, үйүнө интерьер кылыш үчүн ошого жараша заказ берип кетишет. Ошону саябыз. Илгерки сайма деселе биз туш кийизди элестетчүбүз да. Туш кийиз деле саябыз. Туш кийиз деле саябыз. Жана кызга сиптеп атпайсыңарбы? Көшөгө деле саябыз. Азыр деген жаңы заманбап чыкпады, көшөгөсүн саябыз. Көшөгөнүн ичине төшөгү менен, жана жаздыкчасы менен 2 жашка ошондой буйрутмалар менен саябыз. Негизи ошонун биринчи өзүбүз жана художник баланын, биздин начальник цехтин идеясы менен ошолорду сүйлөшүп биринчи чыгарабыз. Анан магазинден көргөндөн кийин анан заказ келет да бизге. Ошолорду да кылып атабыз азыр. Кала берсе Тушоо тойго дагы сайма жолуктурдум да азыр келатып базардан. Ак жол деп ушундай пано сыяктуу. Жолуң ачык болсун, ушундай сыяктуу Тушоо той деп жаздырышып сайдырат. Керек болсо жана тойлорго дагы азыр чачыла жасаганга башчаларды кылып атпайбы, ошолорду да сайдырып калышат. Азыр Кыргызда эмне салт сана болсо, ошону замандаштырып эле азыркы жаңы заманбап менен сайып бергенге биз дагы аракет кылып атабыз. Сүрөтчүлөр түшүргөн көркөмдүктү сайма жиптери менен көркүнө чыгарган адистердин бири Назира Жусупбаева. Ноголардын баары колго сайылган сайма, цветтерин тандап берет, кайра өзүбүз бычабыз, кайра өзүбүз чогултабыз. Кол сайма эми аябай бул долгий процесс, анткени могундай дагы гладью сайылыш керек, ар бир немеси. Эми бир күн убакытты көп алат. Бир күндө бир шапка дагы чыкпайт да. Бул аябай убакытты көп алат. Ошодон мен эми мындай цветтерине жараша бычып алып эле планга жараша неме кыла беребиз да. Бир айдын ичинде бүтүргөнгө аракет кылып саябыз. Кээ бир кезде үйүбүзгө алып кетип да иштейбиз. Дополнительно суббота күндөрү чыгып калышыбыз мүмкүн. Калып иштейбиз, эрте келип иштейбиз, ошо колду көп кармайт. Сиздер Кыял мамлекеттик ишканасынын саймачылык жана түз тигиш цехинин ишмердүүлүгүнөн кабар алдыңыздар.